Тилекке каршы азыркы убакытта аябай көбөйдү. Адамдар алдоону профессия кылып алышты дейт, таң каласың. Ушу менен тамактап жей турган даражага жетти. Шулуундук, аткезчилик, махинация кылуу, телефондо эмне алды ошо шулуундук машинасы ошого кирет да, кыргызчасы да. Мына ушул нерсе эмнеdir жашообузга обычный нерселер болуп калды. Анан таң калыштуусу ошо шылуундар ошондон акчаны ошондой таап деле ыраазы болуп ошол нерсени мен как будто иштеп тапкандай колдонуп аткандарын көргөндө мындай акылың ордунан жылып кетет да. Мындай айтканда волосы дыбам дейт го. Адамдарды сыздатып атышат. Адамдар сыздатып, анан карасаң мындай нерсе миллиондоп алдап туруп, анан кийин 5 жыл түрмөгө жатып коям, анан так бирден мунапыс болот. Бир 2 жыл мунапыска кошулам. Так, ошондо отуруп 5 жыл отурган болсо 2 жыл туруп чүп кетип калам, зато акчалуу болом деген адамдар пайда болуп кетет. Бирөөнү ман алдап туруп, субханалла. Эми бул кандай болот? Эми мындай кээ бирде ойлонсоң, мейли, сен чыктың, акчалуу болуп чыктың, бирөндөн чыктың, бетиңди оңдой бетон кылып, субханалла, көчөдө басып жүрөсүң ба, айдаганың баландай дегенминдей, жашаганың баландай. Бирокчу сени бүтөт да. Өмүр бүтөт да. Туурабы, кантип бүтпөй койсун бул өмүрчү. Барасың да бара турган жаккачы. Мейли, мен ишенбейм Кудайыңа. Тозокко ишенбейм, бейишке ишенбейм деп кое бергиле. Кудайым сактасын, анда оозуңан сөз чыгышты. Мейли, сен ишенбе. Бирок өлөөрүңө ишенесиң деп турам.